Түгөлбай Сыдыкбеков Көксерек әңгемесі. Көк қанчы уктап жатып түш көрді. Түшінде анын көксереги мүйізі қарақайған бір буғын сүйреп келе жатыптыр. Маңтаңбайлар, балпаңбайлар, сейреңбайлар, мулуңбайлар, атаңар сілерді тойсын деп буға алып келе жатат, деп қайқырып жібере түшті екен. Ал түшінде дағы бір бөлтүрүгү кынжыгыйды чакыра албай калгандыгына өкүндү. Көк канчык ордунан турса, бөлтүрүктөрү ойноп жүрүптүр. Ал бөлтүрүктөрүнүн ээрчитип алып, чогуу аңчылыкка чыгышты. Тээ кыраңда чарчынын ээрчитип жүргөн эликти көрдү да, ошол тарапка карай жөнөдү. Балпагай, сен алдыда зымыра, сени көрүп сереңбай, кынжыгыйлар чыйралсын деди. Көк канчык ал аңгыча, ал эликке кол салып, аны артынан кууп жөнөдү. Алеманын бөлтүрүктөрү адашып калган чаарчыктын артынан түштү. Көк канчык эликке жетпеген соң, кайрадан кайтып келсе, бөлтүрүктөрү чаарчыкты кармап алышып, аны ары бери талашып, тарткылап жатышыптыр. Кынжыгый болсо энеси ойлогондой эле бир четте кынжыйып, аларды карап туруптур. Энеке, тигилери эликтин байкуш баласын тиштегилеп жатышпайбы? Деп сөз баштады кынжыгый. Бөрү баласы сендей болот деген эмнеси? Деп көк канчык аны бир четке тиштегилеп ыргытып жиберди. Көк канчык өз бөлтүрүктөрүнө ыраазы болгончо, силер эми мага жардамчы болосуңар, деди, чаарчыктын кемиргенчин чайнап жатып. Мына ошондон кийин алар чын эле чоң-чоң азуулуу карышкылар болуп чыга келишти. Чоң-чоң жандыктарга кол салышты. Ары бери басып, төөлөрдүн ботолорун азгырышты. Кары төөлөрдүн карышкырлар азуулуу, алар силерди жарып салат деген сөздөрүнө жаштары макул болбоду. Жаш деген жаш экен да. Карышкырлар койруктарын ары бери шыйпыңдатышып, биз сени менен ойногубуз келет деп азгырышып жеп жатышты. Бир жолу жайлоодо кара нөшөр куюп турган түнү бир койчу чырым этпей короону айлана тарс аткылап, айкырып, кыйкырып тургандыгына карабастан, короодогу койлорду удургутушту. Эл үйдөйүн бөлүп жарып, төмөнкү чаңга карай кубалап жетишти. Эртеси күнү койчу ар жерден койлорун канга аралашкан жүндөрүн жана тараптарын көрдү. Дагы бир жолу кар калың түшкөн кышта тээ бөксөдөгү чоң короого тийишти. Мында да алар башта кылган ишин кайталашты. Иттер болсо үрүп кайра арттарына кайтып жатышты. Эң коркунучтуусу, койчунун жанына жакын байдөбөтү жок. Койчу байдөбөтүн издеп жүрүп, анын өзүн эмес, карга сайылып алган куйругун гана тапты. Бул эң жырткыч бөрүнүн анты. Ушул окуялардан кийин эми мергенчилер көк канчыктын изине түштү. А бирок кызыктычы, адам баласы карышкырды аңдыса, алар да адамдарды аңдыйт экен. Көк канчык мергенчилерди койгон капкандарын буйтап өтүп жүрүп, аларга дагы да жакын барып, сырларын биле баштады. Көк канчык кубактай тартты карыгансып, күндөрдүн биринде ойдо жок жерден оң колун капканга чаптырып алды. Ошондо да ал бөөрчү тиштенди да тигилерге карап, турган жериңерде тим болбогула, мен азыр колумду капкандан бошотоюн, деди да капканды колун карс кемирип алып чыгып кетти. Мына ошондон кийин ал бир үңкүргө жетип барды да бөлтүрүктөрүнөн кайрылып, энеңер эми картайды, эми силер бөрүнүн тукумун улай бергиле. А мен болсо чычкан басып жеп болсо да өз күнүмдү көрө берерим, деди. Бир учурда көк канчык эмнегедир унутканчып чоочуп кетти да, кынжыгый кайда? Ал силерчилеп өз оокатында өз таап жей албайт. Ошону менен көз алдымды талап булап жеп алгылачы, деди.
Алар кынжыгыды бир заматта жеп салышты. Ошондо гана көк канчык тумшугун асманга карай созуп уулуду да: "Эми өз күнүңөр көргүлө. Кеткиле тарап. Азыр кишилер бизди эч аябас таш болбошту сактангыла" деди. Ардан жыл өттү, жай өттү. Көк канчыктын карды ачып араң гана сыртка чыкты. Бир маалда карп курп баскан үн угулуп, анын алдынан киши чыга калды. Мергенчи артынан мылтыгын алып, карышкырды карай мээледи. Мына эми мылтык тарс этет да мен үлбүрөп жерге жабышам деп ойлоду канчык. Мылтык тарс эткен жок. Мергенчи мылтыгын кайра артына өңөрдү да: "Ай, кургур, сыңар, аяк болуп өзү да куруп, зыянсыз болуптур" деп атына камчы басты. Көк канчыктын акылы бул ишке жете бербей, уктап бараткансып боорун жерге төшөп жатып калды.